Бүгін сұрау жооптор пайда болот. Эмне кылсак дуабыз кабыл болот, кандай кылсак дуабыз кабыл болот, ижабат болот, дуабыз эч эле кабыл болбой жатат го деген суроолор толуп ташып атат да. Дуа ушул эле суроолор Ибрахим Атхамдай күчтүү адамга берилген. Ибрахим Атхам Басра көчөлөрүндө, Басра базарларында бара жатса, элдер чогулуп келип, молдоке, домноке, сиз улуу адамсыз, шейхсиз, дамласыз, башкасыз, молдокесиз. Ишеничтүү адам olarak Аллах Таала кереметтүү Куранда дуа кылга, дуаларыңарды кабыл кыламын деген болсо, биз дуа кылабыз. Бирок кабыл болбой жатат. Мунун себеби эмнеде? Деп айтканда Ибрахим Атхам бүгүнкү маселелерге, бүгүнкү бизге тиешелүү нерседе эле жооп болуп калган да. Бүгүнкү биздин абалыбызга берилген жооптор ушул жердеги жоопторго тиешелүү. Эмнеге дебейсиз, урматтуу мекендешим? Себеби мен бул нерсени көрүп, окуп чыгып, ойлонуп чыгып, ошол кемчиликтер болсо дагы бүгүн Аллах Таала биздин дуаларыбызды кабыл кылып атат экен. Буга алхамдулилля шүгүр кылышыбыз керек экен. Биринчиден эсептеп кетти. Биринчиси Аллахты тааныйсыңар, бирок анын акына да кылбайсыңар. Аллахтын, мисалы үчүн, урматтуу мекендешим, балаңыз бир жакшылык кылса, иш кылса, сүйүнүп, ыраазы болуп каласыз. Балаңыз бир нерсе сураса, берип каласыз да анан. А хулигандык кылып, көчөнүн шаардан кечке ойноп жүрсө көчөдө, бир пайдасы тийбесе, үй бүлөгө, семьяга, жада калса кызыңыз дагы, балаңыз дагы семьяга, үй бүлөгө бир таасирин бере алат. Бирок бир эле балаңыз бар, ал эч бир пайдасы бербейт. Аны айтканды кыласызбы? Бир нерсе алып бер десе алып бересизби? Жок, биринчи айтканды кылып, сонун кылып, кийин атасынан келип бир нерсе сураса, баягы берет. Ошондуктан эле бул жерде айтылып аткан маселе Аллахты тааныйсыңар, анын акын ада кылбайсыңар дейт, урматтуу мекендешим. Ал эми экинчиси, Куранды окуйсуңар, бирок амал кылбайсыңар. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп калды, биз окуп эле калып атабыз да бүгүнкү учурда. Окуу, амал кылуу. Сахабалар, улуу адамдар бир сүрөнү бир канча айга чейин жаттай албастан кыйналып жүргөн. Бул зээн начарлыгынан эмес. Бул, урматтуу мекендешим, ошол нерсеге амал кылып кеткен. Окуган нерсесине дароо амал кылган, иш жүзүндө аткарган ошол нерсени. Ошондуктан ал жай кеткен. Бүгүн биз мисалы үчүн Куран окуш кыйын болуп калды дейбиз, жаш өткөндөн кийин, жаш 30-40га жеткенден кийин, бала чакабыз көбөйүп 2-3% болгондон кийин жаттай албай калат экенсиң, зээниң начар болуп калат экен деп ар кандай шылтоолорду айтат. Бирок 60га чыгып Куранды толук жаттагандар бар, 50 жашта жаттагандар бар. Ал эмес, ол супер мээ деп өтө чоң жогорку деңгээлдеги жарыштарга чыгып биринчи орундарды алгандар бар. Ал жаш кайырмасы жок. Болгондо, урматтуу мекендешим, бала кезде күнөөңүз жок эле да. Бала кезде зээниңиз, памятиңиз жакшы, неге? Себеби күнөө жок ал учурда. Күнөө кылбайт элеңиз. Чоңойгонуңуз сайын ал күнөөнүн кесепетинен зээн начарлап кетет. Күнөөнүн кесепетинен болуп атат. Ошол эле сиздин жашыңыздын тегерегиде Куранды жаттап койгондор бар. 30-40 жашта мен өтүп калды дебесин жаттап койгондор бар. Керек. Куранды окуп эле калбастан амал да кылышыбыз керек. Ал эми үчүнчүсү, пайгамбарыбызды сүйөбүз дейсиңер, бирок сүннөткө амал кылбайсыңар. Я Расулуллах деп туруп, сизди сүйөбүз, жакшы көрөбүз деп тил менен оңой, бирок өмүр таржымалын билесизби? Пайгамбарыбыздын өткөн жылын билесизби? Пайгамбарыбыздын канча кыз, канча баласы болгонун билесизби, урматтуу мекендешим? Кандай согуштарда, кандай тактикалар менен иш кылган, жашоосу кандай болгон, өрнөктөрү. Же пайгамбарыбыз Мухаммад десе, Мухаммад деген атын эле билесизби? Сүйгөн өмүр таржымалын билет. Өмүр таржымалын кандай билесиз аны? Сүйгөн сүйгөнүн ээрчийт. Ээрчишиңиз керек. Ээрчишиңиз кандай анын? Пайгамбарды сүйөм дейсиңер, бирок сүннөткө ээрчибейсиңер. Шайтан душман дейсиңер, бирок аны ээрчийсиңер. Шайтандын душмандыгын билип турат, бирок ошонун иши экендигин дагы билип турат. Бирок баары ошондон калбайт да. Себеби нафске өтө рахат. Достор бир жерге кетип атат, жаман ишке, күнөө ишке кетип атат, чалып жетпей кала турган болсо, неге мени алып кетип калбадыңар деп кайра өкүнөт да. Бул өкүнүч күнөө үстүнө күнөө болуп эсептелет, урматтуу мекендешим. Шайтандын боло жаткан ишинин очогунун үстүгө барбай калгандыгыңыз үчүн өкүнүп кайгырганыңыз бул күнөөнүн үстүнө дагы күнөө болуп эсептелет. Ошондойлор жок эмес. Шайтандын душман экенин билесиңер, бирок аны сүйүп ээрчийсиңер. Бүгүн жок эмеспи? Шайтанды шагирт кылып алып, артына коюп алып, желкесине салып алып көтөрүп кетип аткандар дагы жок эмес.
Мына дуабыз эмне үчүн себеп кабыл болбой жатат, урматтуу мекендешим. Бейишти сүйөбүз дейсиңер, бирок бейишке амал кылбайсыңар. Бүгүн кеч кирди түндө жазып чыгың. Негизи эле эки аламдуу болуп бөлүнүп кеткен бул дүйнөбүздө бейиш тозок, адал арам, Роналдо Месси, Америка Россия, жер асман, күй, күн ай бардыгы эки болуп, жада калса машиналардан баштап БХ, Мерс деп компаниялар, дүйнөлүк брендтер экиге бөлүнгөн. Неге ортодо талашуу бар? Экөө бири-бириге өчөшүп аракет кылуу пайда болот. Бирок негизги талап кылып аракет кыла турган, биз жарышып бара турган жерибиз кайер болуш керек, урматтуу мекендешим? Эң баштапкы жер эмес, эң акыркы жер болуш керек. Себеби башталган жер дайын, кайерден келгенибиз. Эми бара турган жерибизди жакшыраак кылышыбыз керек. Бул дүйнөдө эки болуп кетти. Роналдо Месси болуп бөлүнүп кетишти, BMW Мерс болуп бөлүнүп кетишти, Илон Маск, Марк Цукерберг болуп бөлүнүп кетишти. Айырмасы жок, өтө көп бөлүнүштү. Бирок акыреттеги бөлүнгөн эки бөлүк, бейиш же тозок. Экөөсүнүн бирөөсүнө бейишке кирүү, умтулуу, ага аракет кылуу, ага жетүү бул негизги максатыбыз. Бөлүнгөн жашоодо бөлүнбөстөн бейишке кирүүгө аракет кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Бейишти сүйөбүз дейсиңер, бейишке амал кылбайсыңар. Бейишке амалды токтотпошубуз керек. Тозоктон коркобуз дейсиңер. Бирок нафсиңерди тыйбайсыңар. Бүгүн нафс нелерди гана каалабайт, урматтуу мекендешим. Кээ бирөөлөрдүн нафсы 10 000 шайтанды отургузуп алып сабак берип коет. Шайтан, сен андай кылба, Google'да мынандай жерлер бар, мынандай сайттар бар. Мынандай сайтта мынандай арам иштерди кылса болот. Анан ордо келгенде айтып коюш керек ошол. Баягындай сайттарга атайын бизге кат түрүндө жазышып атат. Моспет, дагы ар кандай арам аралашкан сайттарды реклама кылып жаткан спортсмендер, ошондон акча жеп жаткандар, булар арам, кылган ишиңер туура эмес. Жаштардын бузулушуна себепчи болуп атасыңар. Ошондой кумар оюндардын таралышына силер себепчи болуп атасыңар. Кыргызстанга кирбей эле койсун ошол нерсе. Азабаган тыйынтып бир иштейм деп туруп блогерлер аларда реклама кылбагыла. Аз жаштарыбыз көп китеп жактан, аң сезим жактан өсө элек. Алардын ордуна китеп, атайын берилген билимдерди берүүнүн ордуна каяктагы бир игра, оюндарды ертип айып кетесин, эки этаж үйдө болуп каласың деп жомокторду айтып, лотерея жана башка казино, сырттан келип аткан моспеттеги да ушун сыяктуу нерселерди уюштуруп, аларга көмөк көрсөтүп жаткандар, кылган ишиңер туура эмес. Арамдан жеп байып кеткенден көрө кедей өлүп кеткен жакшы, урматтуу мекендешим. Себеби жемектин кусмагы болот. Абалың оор болот. Тозоктон коркобуз дейсиңер, бирок нафсиңерди эрчийсиңер. Өлүм ак дейсиңер, ага даярданбайсыңар. Өлүм үчүн кандай дарекетчилигиңиз бар? Бүгүн өлүм эмес, өзүңүз үчүн эмне кылып атасыз, урматтуу мекендешим? Бирлер неме кылып жазып көрүңчү, бүгүн жакшы ишиңиз көппү, жаман ишиңиз көппү? Эмне кылдыңыз? Өзүңүз үчүн, дүйнөңүз үчүн, малыңыз, келечек, өмүрүңүз, өтмүш, акыретиңиз үчүн эмне кылдыңыз? Ошону эле бир жазма тизмектеп көрсөңүз, сиздин жыйынтыгыңыз чыгып калат. Же оң, же сол болуп. Отчетту өзүңдөн өзүңө алуу, акыреттеги периштелер келип, ал учурда кечип калат. Ага чейин өзүңдү күн сайын жыйынтыктап бар. Кемчиликти издейсиңер, өтө көп издейсиңер. Өзүңөрдөн эмес, бирок өзгөлөрдөн. Эгерде чындап кемчилигиңизди издесеңиз өзүңүздүкүн, башкалардын кемчилигин издегенге убактыңыз жетпей калат. Адамдар эч качан ыраазы болбойт. Сизден дагы ыраазы болбойт, сиз дагы башкага ыраазы болбойсуз. Жерге тегиз болуп жатып берсеңиз дагы, адамдар мен үстүмө келип тебелесин, мен үстүмө эс алсын, башка тегиз эмес экен деп айтат ошондо дагы. Баары жакпайсыз. Кандай учур болбосун, жакпайсыз. Ошол сыяктуу эле, урматтуу мекендешим, сиз дагы өзгөдөн кемчилик издебеңиз, өзүңүздүн кемчилигиңизди моюнга алганды билиңиз. Башкалардан кемчилик издебеңиз, өзүңүздүкү жетерлүү. Өзүңдүкү өзгө, өзгөнүкү төргө дегенди кылыш керек да. Жараткан берген неаматтарды жеп ичесиңер. Жеп ичиш маселесинде биз кыргыздар алхамдулиллахбыз да. Бирок шүгүр кылбайсыңар. Урматтуу мекендешим, шүгүр бир эле алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр сөз менен эмес. Кыймыл аракетибиз менен, иш аракетибиз менен шүгүрчүлүгүбүздү Аллах Таалага билдиребиз да биз. Окуп жаткан намазыбыз, ибадаттарыбыз, кылып жаткан шүгүрдөрүбүз,
эркек өзүнүн милдетин билүүсү, аял өзүнүн милдетин билүүсү, бала тарбиясы, үйдөгү, коомдогу иш-аракеттерибиз, мамилелерибиз бардыгы бул шүгүрчүлүктү билдирип туруш керек негизи. Шүгүр десе тамактан кийин Кудайыма шүгүр деп кекирип коюш эмес. Бул урматтуу мекендешим, албетте баштапкы биринчи тепкичтери, бирок шүгүрчүлүк бул мындай бишекти шаардын ичинде мындай туман каптап калат го. Ошол сыяктуу эле берекенин туманы каптап калган сыяктуу, тынчтык сыяктуу чыга турган нерсе да. Аны көп адам чыныгы көзү менен көрө биле албайт. Бирок чындап шүгүрчүлүктүн жытын сезсеңиз, ал өзгөчө болот. Ал коомдо башкача болот. Ал коом өзү негизи өзгөчө болот. Ошондуктан шүгүр кылыңыз урматтуу мекендешим. Кайсы абалда болбоңуз. Себеби бир эле өзүңүздү денеңизди карап туруп, бир эле инвалидти карап туруп, шүгүр эле кылып жата турган мен да экенмин дей турган адамсыз да негизсиз. Өлүктөрдү жерге бересиңер, бирок сабак албайсыңар. Өлүктөрдү жерге бересиңер, бирок сабак албайсыңар. Сабак алышыбыз керек. Канчалаган жаназалар кетти. Былтыркы Рамазанда барлар быйыл жок. Быйыл балар былтыры жок. Балким эмкиге биз балабыз барбайбыз, Кудай билет. Урматтуу мекендешим, өлүктөрдөн сабак алышыбыз керек. Андан өткөн сабак жок. Анан ошол эле учурда мисалы жаназа намаз деп коебуз. Орду келгенде айтып кетпесем болбойт. Көп адам жаназа намазын окуганды билбейт, үйрөнүш керек. Аял кишилер дагы үйрөнүш керек. Себеби балдарына, неберелерине үйрөтөт. Эртең апасы өтөт, атасы өтүп калат, башкасы өтүп калат. Ким окуйт жаназаны? Сиз ата-эне болуп туруп өзүңүз билип, өзүңүз үйрөтпөгөн болсоңуз, жаназаны ким окуйт? Ошондуктан жаназа кээ бирөөлөр айтка эле келип, айт намазын эле кээде билип калышы мүмкүн, бирок айт намазын дагы толук билбейт. Намаздарга бекем болуш керек. Сүрөлөрдү, өзүңүзгө тиешелүү фыкh маселенде, акыйда маселесиндеги маселелерди туу чокусунда билбесеңиз дагы өзүңүзгө тиешелүү жерлерге чейин, чекиттерге чейин билип алышыңыз керек. Муну кас санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам. Дуаларыбыз кабыл болушу үчүн, урматтуу мекендешим, бул жерде бардык эле дуа кабыл болуш үчүн ушул окуя. Саад ибн Абу Ваккас сахаба радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип ушундай дуа сурайт да. Мага дуа кылыңыз я Расулалла, менин дуам бардыгы кабыл болсун. Кандай нерсени сурап атат? Элесесеңиз ордуна коюп көрсөңүз, сиз сурап атасыз, не сурасаңыз бардыгы ижабат. Феррари, дом, этаж, ысык көлдө 2 этаж үй, эмне дуа кылсаңыз бул берет. Ошол сыяктуу эле Абу Ваккас радиаллаху анху, Саад ибн Абу Ваккас радиаллаху анху пайгамбардан сурап атат. Я Расулалла, мага дуа бериң, эмне дуа кылсам дуам ижабат болсун, кабыл болсун деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Саад ибн Абу Ваккаска эле эмес, бүт үммөткө, бизге бардыгыбызга, бүткүл адамды затка тиешелүү маселени айтып койгон да бул жерде. Жегениңиз адалдан болсун, дуаңыз ижабат болот, кабыл болот деди да. Басканыңыз, турганыңыз, кийгениңиз бардыгы адалдан болсун, тазадан болсун, дуаңыз кабыл болот деп койду да. Бу жерде өзүнө эле эмес, бүт бардыгыбызга, үммөткө сабакты берип койду пайгамбарыбыз. Кабыл болушунун шарты жүргөнүңүздө, ички жан дүйнөңүздө, тазаңызда, бардык нерседе таза болуңуз. Ишиңизде болобу, тишиңизде болобу, үй ичиңизде болобу, тарбияда болобу, бардыгында таза болуң, бардыгында үлгү болуң. Иншалла дуаңыз кабыл. Баягы иши түшсө өкмөткө канча эшигин кабып барабыз. Айылдарда мечиттерди карасаңыз, жөн учурда адам таппай каласың. Жөн учурда да келип контрол да эми кайрыла турган жер. Келип эле эшикти кабып кайрыла бер, дуа кыла бер. Ар дайым ким в сети, ар дайым ким онлайн турат. Албетте Аллахтын эшиктери ар дайым ачык. Дуаны жаз. Бардык уктаган учурда көзүңдү ач. Тахажжудка тур, дуа кыл. Негизи кээ бир кемчиликтер келет, кээ бир ударлар келет, кээ бир көйгөй маселелер келет, ал жакшы келген. Себеби эгер ал кемчиликтер Аллахты эстеткен болсо. Кээде билесиз, көйгөй маселелер, проблемага келген учуруңузда өзүңүз туруп дуа кылып, тахажжудта я Аллахым бербесең болбойт, албасам койбойм деп каласыз. Ошондой дуалар урматтуу мекендешим. Ошентип дуа кылып отурган учурларыбыз бул негизги бакыттын жаатын бере турган учурлар болуп эсептелет. Себеби чын жүрөктөн сүйлөшөбүз да. Дуа кылган учурда чын көңүл менен дуа кылганды билишиңиз керек. Чын жүрөк менен, башка дүйнөгө кирип кетип, Аллахым бергинем, бербесең болбойт да. Ушуну бербесең болбойт экен. Себеп ооба балким башкара албай калышым мүмкүн.
балким эме кылбашым мүмкүн, бирок ошол башкарганга дагы кошуп күч берип кое берем. Аллахым, ушусу бойт экен да деп жөнөкөй тилдер менен суроонун жолун билип. Мисалы үчүн керектүү күчтүү компаниялар көп. Жардам беремин, жакшы иштер болсо деген компаниялар өтө көп. Болгону аны толук түрдө тема кылып, сонун кылып түшүндүрүп берген адам жок да. Эгерде сонун кылып түшүндүрүп берсе, көп компаниялар көп жерлерге жардам берет. Болгону аны жеткирүүнүн жолун билбей атат да. Ошол сыяктуу урматтуу мекендешим, жеткирүүнүн жолун жакшынакай билсеңиз, кайсы учурда кантип жаратканга жалбарганды билсеңиз, иншалла дуаларыңыз кабыл, өзүңүз инсандардын жакшысы болосуз. Аллах ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамдан көрсөтүп, арамдан алыс кылсын.